Эреже жөнүндө сөз кылып жатабыз, чынында эле эрежелер аябай көп, бирок сакталуусу бир аз кээ бирөөлөр үчүн кыйынга туруусу мүмкүн. Мисалы көпчүлүгү көнүп калган 5 маал намаз окубайт, орозо кармабайт, эч кандай эрежеси жок. Кадимкидей эле жашайбы, жана ошол жашоосунда өзүн комфорттуу сезет да. Анан мына ошол сиз айтып аткан эрежелерге түшүүсү аябай кыйынга туруусу мүмкүн. Кээ бирөөлөр үчүн бул таптакыр эле болбойт, ал кантип жашамак элем ошентип деши мүмкүн да. Мына ошондой жагдайда эмне кылыш керек? Мисалы биз машина айдап баратсак да, анан кээ бир эрежени Бузуп койсок. буза берсек дайыма эле. Ой, буну эмне 60 км менен айдаганда эмне 100 менен айдайынчы, 100 скоростьпу 120 менен айдайынчы. Анан 5 жыл айдайсың, 10 жыл айдайсың ушинтип жүрүп. Анан бир күнү авария болдун да. Анан жанагындай инвалид болуп каласың. Мүмкүн бирөөлөрдү өлтүрө коюп кетесиң. Ошол сыяктуу бул деле ошондой. Жакпайт, кыйын. Өз урматтуугандар, мына жакшы нерсе таттуу болбойт. Жакшы нерсе ачуу болот. Жакшы нерсе оор болот. А бирок ошону аткарыш керек эрежени. Эгерде антпесек, биздин жашоо бузулат. Мисалы азыр келип, каянатаны карабай эле коелу. Эч кандай милдетибиз жок. Өзүбүзчө эле жашай берели. Жаша. Анан эртең сен да картаясың. Сен да пенсияга чыгасың. Пенсияң эч нерсе жетпейт. Анан кийин балдарың болсо сага окшоп, сенен үлгү алган, сага окшоп сени карабай коет. Анан кийин кор болосуң. Мына ошондой албетте кыйын да. Бул ата-энени багып туруш керек, карап туруш керек. Анда кичинекей баладай болуп калышы мүмкүн. Ата-эне кичинекей баладай болуп калышы мүмкүн. Акылы кетип калышы мүмкүн. Ден соолугу кетип баспай калышы мүмкүн. Ошондо аябай кыйын. Анан сен карабай кой. Кыйын деп. Жазабай кой, анан мына ошондой болот. Мисалы аял кишинин деле ой эмне болдумак эле, ой бара берсин, ой иче берсин, ичсе эч нерсе эле болбойт деп отуруп канча алкоголик болуп кетет. Мына ошол нерсе ошон үчүн эреже, урматтууганда эреже сакташ өтө кыйын. Бирок эреже жакшы натыйжа берет. Эреже адамды бекемдейт. Мисалы мына диндин талаптары адамды ыймандуу кылат, нарыктуу кылат, бекем кылат, сыйлуу кылат, урматтуу кылат. Адамды ушу жанагындай даражасын көтөрөт. Ошон үчүн кыйын. Чынында таң атканда туруп мечитке барыш, таң атканда суукта дарат алыш, күндө өмүр бою өтө кыйын. А бирок ошонун натыйжасы бар. Спортсмендер аябай чуркап кыйналат, канча жыл бою анан чемпион болуп жыргайт да мисалы. Ошол мисалы илим алганда аябай кыйын, анан илим алып алып кийин ошо илимдин рахатын көрөт. Дал ошондой. Бизде да ошондой. Эреже кыйын болот. Сөздөр ачуу болот. Өтө кыйын сактаныш. Мисалы келип, аялды төбөлөй берет экен, аялдын укугун буза берет экен. Жок. Ошо жанагы кыйынчылык жеңилдик алып келет. Кыйынчылык бактылуулук алып келет. Мына биздин ата-бабаларыбыз ушундай кыйын заманда жашаган. Бизден 100 кыйын. Газ жок, свет жок, оокат жок. Кир жуучу машина жок. Кир жуучу машина жок. Боз үй тешик ар жерде, жана кийиз эле дубалы. Балдары өлүп атат улам-улам. Ушундай шарттарда больница жок, көчөдө төрөгөн, ошо үйлөрдө төрөгөн. Эч кандай гигиена жок, башка жок. Мына бирок жана адамгерчилиги, сый урматы аябай чоң болгон. Баары сыйлаган. Улуу киши келатса, бүт баары сыйлаган, урматтаган, караган, эч ким таштап кеткен ата-энени.